Ассаламу алейкум, достар. Ассаламу алейкум. Жантүрө 93 YouTube каналынын катталуучулары. Мына бүгүн кайрадан эле Меримбек акенин жанына келдим. Мына жаңы ат алып келиптир. Мына атты караңыздар. Сынын бер караңыздарчы. Жакшы ат дейт. Буюрса ушул аттын маалыматын бир четтен берели. Мына кабагы кочкор тумшук экен. Мындай кабагы дагы өтө кабактуу экен да бул жаныбардың. Өзү да калың жылкы экен. Анда эмесе сөз башы ат эсинен болсун. Меримбек ака кандайсыз? Жакшы өзүң кел Жантөрө. Жакшы шүгүр. Келдик. Кара атты саттыңыз? Кара атты саттым. Талаштан кетти ал, реза талаш бар. Чыгып эле кетти окшойт ака. Жакшы. Бүгүн бул атты сатайын деп атасың. Ооба, бул атты алып келдим ушуну. Кайсыл жактан келди? Бул мага Көгалмадан келди. Көк алма. Демек базар коргон. Ооба, базар коргондон келди. Кимдерден келип калды бу? Кандай болуп келип калды? Бул күйөө балам чапкан экен бул аттычы. Улагы бар, өзүнө жараша барат. Чабылып жүргөн ат. Ошол айтканы менен алып калдым менчи. Демек күйөө балаңыз сунуштаптыр да? Ушул атты көрүңдү, да? Мага жактат. Бычымдарычы. Аттын бычымдары негизинен эле жакшы экен. Сиз өзүңүз улакка салып көрө элексиз? Жок, мен көрө элекмин. Улак жок пока. Ооба, мен көрө элекмин. Ошол күйөө балам чабып салдым дегенден алдым да мен. Малым деген көргөздү да мага. Жакшы. Бир кой бериңчи ошо жака, бир кой берип. Мол жери агат, достор. Аттын оозу катурактай. Жанар. Колонасы экен да. Ага. Оозун ыктап турат экен, а? Оозун ыктап турат экен. Так. Достор. Меримбек ака, бул жашы канчада экен азыр? Жашы 6 асый деп алдым менчи. 6 асый. 6 асый. Так. 6 асый, достор. Бу үйүрүн сурадыңызбы? Жок, үйүрүн сурабапмын ошончу. Бардыңыз, көрдүңүз, жакты? Жакты алдым мен. Жакшы. Мага туура келди, алдым. Эми биздин көрүүчүлөр деле бул жерден көп да. Ага. Бул атты билгендер жазып, маалыматты калтырыңыздар. Таныган билгендер. Үстүнө чыксаң, жоондуктары. Кара. Так. Достор. Аттын кабагы, моюну, көкүрөгү. Бутуголу жанагындай травмасы көрүнбөйт. Шишеге көкүрөктөр деле жышылып салынып жүргөндөй да. Ооба, изи турат мына моюн жакта. Жакшы. Бу бою канча чыгат экен акам? Бою 1.50-тен үстү да. 1.55 чамалуу жетпеген бою бар го деп. Мынакей достор, 1.50 плюс дейли, а? Ооба, плюс. 1.50 плюс. Озун ыктап жүрөт экен. Жакшы. Буюрса, Меримбек ака, бу улагын текшерип көрүп алса болот, а? Көрүп ала берет, өзүнө жарашачы. Ооба. Салып көрүп ала берет. Акчасы кандай? Жеңил эле чыгабы акчасы? Акчасы жеңил. Канчага коесуз? 170 миң. Ай, мына машалла. 70 миң. Негизинен эле мындай болот. жакшы жылкыларды табыш кыйын, достор. Аябай калың жылкы экен, көрүнүштөрү. Анан мына оозуна эмне болуптур муну? Ичинде кан жери бар экен. Шу улакта тиштеп алыптыр да, тиштеп. Атпы? Ооба, ат тиштептир. Бүтүп калыптыр, а? Ооба, бүтүп калыптыр, кичине калыптыр. Ошого мен анча кагып сикпей үйнүп атканым. Жакшы. Достор, мына бул чоң деле эмес. Ушул улакта тиштеп коюптур башка ат. Жакшы. Демек 170 миң сом, достор.
Daha bir koy vermeyiz mi? Koy vereyim mi? Koy verin, koy verin. Ona gitti. Şu ozu biraz katı ekan dostlar. Biroq bunday kuchli ot ekanda jonivar. Ozun қатырақ екен, а? Тура екен, Қой бер деп тұрады екен, Жақсы. Мына достар, 170 мың сом. Кеми бар, бұйырса. Келіп текшеріп улауын салып көріп ақшасын есептей бересіздер. Салып көріп ала бере. Мерім ака номерді өзек айтып қойың. 0700 менен 400 519. Бұндан кейін да шыға тұрған бар бұ же? Bundan кейін ошол қара өспүрүм бар. Байланып тұрған, а? Байланып тұрған. Анда жетелеп келің, қысқаша малыматын берейлі. Қап-қара екен достар. Мерімбека, бұны біз мұрынқы шығарылыштарда тарттық біле, же тартқан емеспіз бе? Тартқанбыз бұны, Жантөре. Бұны bir адам алып, ақшасын азырақ сақлат қотарып, ошо ойынша жоқ та. Менде көбірек тұрып қалды ошо менен эми кайрадағы чала бербеді. Қармап алдық та біз. Шығарыш керек болады ошоғачы. Мына достар, негизи сода кылып береке кылгандан кийин дароо келип алып кетиш керек. Андай учурлар көп эле кездешет бизде. Мен өзүмдө да болгон, бир жолу эмес, бир нече жолу болгон мындай нерсе. Бул качантан бери турат ошондо? 20 күндөн өтүп калды. Охо, ошо көп болуп калыптыр анда тартканыбызга. Мына достор, колдон келишинче күттүңүз. Ооба, күттүм мен. Анда бир четтен тааныштырайлы. Бул жашы кандай бун? Жашы кунан болот да кунан. Кунан. 2 жаш болот. 2 жаш болот. Кап-кара. Бу породасы кандай болуп калат? Породасы кыргыз жылкы эле. Өзүбүздүн жылкылардан. Ооба. Ден соолугу, путу колу таза, Таза. Жеген ичкенинде айып жок. Жетелей бериң, жетелеп бир сыйра көрсөтүңчү биздин көрүүчүлөргө. Мына багып коюптур достор. Курсак баш чыгып, семиз экен жакшы. Колго дагы көнүптүр. Буту колу таза, Меримбек ака. Буту колунда айып жок. Жакшы. Демек, мына жазга чыгып, бир жаш балага уже үйрөтө турган болуп калыптыр. Мына өзүбүздүн кыргыз жылкылардан экен. Курч да бирок, курч. Меримбек ака, бу баасыны канчага коесуз? Баасы 120 миңге договор болду эле. Ошол эле 120 миңге коем. Сатылган акчасы, а? Сатылган акчасына. Мынакей достор, 120 миңге коюлду. Буюрса, кимдир бирөө алып, 1-2 жыл күтүп койсо, мына келтейген чоң бир жакшынакай ат болот. Тарбияны жакшы берсе, мына Куда кааласа эч ким күйбөйт бул нерседен. Кыргыз жылкынын келелерин карасаң, кабак каш кулактары. Сөзүм улантайын, кыргыз жылкыдан негизи эле эч бир адам күйбөйт го дейм. Бул бир дыйкандын аты болот. Жанагы чоң Польшалардан эми күйгөндөрдү көрүп атабыз. Эми ал жөнөкөй адам алып улакка чабам десе, зыян, бир топ эле зыян көрүп калышы мүмкүн. Биринчи болуп ат кармайм дегендер мына ушундай өзүбүздүн жылкылардан эле ат кармаса, буюрса бышык болот. Жакшы. Меримбек ака, содаңызга береке болсун. Эми ишиңе ийгилик, Жантөре. Рахмат. Рахмат сага да ушунча тартып берип атасың. Эми бунусун да сразу эле которгонго сатың.
Нақ қатырғанға. Құда қаласа чалған қале сатамын. Аке, бүгін ошентип бир ат менен бир өспүрүм болду. Негизи эле тегиз эле чыгарганыңыз кетип атат, а? Тегиз эле чыгарган. Жакшы. Демек, элге журтка туура келип атат экен да. Сен аларычы. Жакшы. Алганым азыраак коюп эле берип атам да. Берекесин берсин. Азыраак пайда калса берип атам. Мына достор, ошентип чыгарышты аяктайбыз. Кийинки чыгарыштарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.